Аузубиллахиминашайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен орозодо аткаруучу амалдар жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Рамазан айын татыктуу өткөрүү үчүн адам аткара турган амалдар бар. Алар төмөнкүлөр. Биринчи, тобо кылуу жана жасаган күнөөлөрү үчүн Аллах Тааладан кечирим тилөө сурануу. Экинчиси, Рамазандын алгачкы 10 күнү ырайымдуулук, ортоңку 10 күнү кечиримдүүлүк, ал эми акыркы 10 күнүндө тозок отунан сактоо күндөрү болуп эсептелинет. Ошондой эле ал күндөрү кылынган тооболор кабыл болоору шексиз. Көбүрөөк дуа кылуу. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 дуба эч кайтарылбайт деген. Биринчиси атанын перзентке кылган дуасы. Экинчиси орозо кармаган адамдын ооз ачаар маалда кылган дуасы. Жана үчүнчүсү сапардагы адамдын дуасы. Урматтуу момун мусулмандар, дуа кылып Аллахтан ыйлап сураныңыздар. Рамазан айында кылган ибадаттарыңыздарды Аллахым кабыл кылсын, ар-райян эшигинен киргенди насип кылсын бейишке. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.